Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 октябрда Түркмөнстанга болгон иш сапарынын алкагында Ашгабад шаарында Түркмөнстандын Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү, ошондой эле соода, энергетика, транспорт жана логистика сыяктуу тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Гурбангулы Бердимухамедов Садыр Жапаров менен жылы учурашып, түркмөн акыны жана ойчулу Мактумкули Фрагинин 300 жылдык мааракесине арналган мезгил менен цивилизациялардын өз ара байланышы тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумуна катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Түркмөнстан Кыргызстан менен кызматташтыкты жогору бааларына баса белгилеп, эки тараптуу күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүү зарылдыгын айтты. Президент Садыр Жапаров өз кезегинде Кыргызстан Түркмөнстан менен терең маданий жана тарыхый байланыштарга таянып, товар жүгүртүүнү көбөйтүү жана биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү кадамдарды талкуулоого даяр экенин белгиледи. Бул контекстте мамлекет башчысы регионалдык интеграцияны жакшыртуу жана товар жүгүртүүнү көбөйтүү үчүн энергетика тармагындагы кызматташтыкка жана өлкөлөр ортосунда жаңы транспорттук коридорлорду түзүүгө көңүл бурууну сунуштады. Муну менен катар тараптар маданий кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин да талкуулашты жана бүгүнкү жолугушуу Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы боордоштук мамилелерди тереңдетүүнүн кезектеги кадамы болот деген ишенимин билдиришти. Жолугушуунун аягында президент Садыр Жапаров Халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовго Мактумкули Фрагинин тандалма чыгармаларынын кыргыз тилиндеги китебин тартуу кылды.